Саламатсыздарбы, күндүн маанилүү жаңылыктары жана элдик кабарлары менен бүгүн 24 маалымат топтому. Assalomu alaykum taka do'stim, qandaysың, жакшыбы? Мына коронавирус деген балячы. Да жакшылап ойлонуп көрсөңчү, бул аябай катуу саясатчы экен. Анан соодагер да экен. Бул эл аралык бир алдамчыбы деп калдым да. Себеби дегенде бул келди, Кыргызстанга келгенде эле коронавирус келди деген аркасынан бир акчасы келди го, 401 балекет миллион доллар акчасы келди. Аны келди да бул жерге келип алып, адалдап акырын 2 айга чейин созуп ишерде жүрдү. Аны адалдап бүткөндөн кийин акырын бул жерде жүрүп коркутат экен, ал байкадыңбы? Соодагер экен дагы мындай эгерде магазинге, базарларга чыгып соода кылсаңар жуктурбайм дейт экен. Азыр ушундай болот атпайбы? Ал эми мечитке, жумага барсаңар, айытка барсаңар, ошол жерден жуктурам деп коркутат экен да. Бул куураган коронавирус өзү капыр экен, мындай байкасаң. Себеби капырлыгын көрсөтүп келатканда эле мусулмандарды жаманатты кылып келди да. Мен ушул ажыдан аркылуу бияктан келатам силерге, ушул мусулмандар менен келдим деп жаманатты кылып. Биздин элдер чурулдашып алган, ошол ажыдан келген үчүн жугуп атат деп. А Кытайда Ухандагылардын баары ажыга барган бекен. Алар Кудай ажы эмес, Кудай менен иши жок Кытайда. Бирок ушундай саясатты жүргүзөт экен да бул коронавирус. Бул кыйын экен. Акырын келип, бир жерде акчасын адалдап, эми кетейин деп аткан. Анан кетейин деп атса эле, Кытайдан балекет басып, коронавирус ошо кайсы жерде жүрсө ошого 2 миллиард доллар берем деп койбоду. Аны угуп калса керек да. Анан шашпай кайра кетпейм деп. Анан мен керек болсо экинчи валына 24-нөн кийин башталат деп эле анан бул числолорду коюп айтып эле, бул билбейм, бул же биздин ак үйдөгүлөр менен сүйлөшүп алганбы, экинчи валына башталат деп ушулар тараптан журналисттер тарабынан айтылып калып атат. Себеби дегенде тигил акчаны дагы акырын майдалап, акырын адалдагысы келип атат окшойбу дегенде. Бул аябай саясатчы экен да бул коронавирус. Эми кашайып мына шайлоого чейин ушул жерде жүрбөсө болду, сүрөлүп. Андан кийин анан акчасын алгандан кийин анан шайлоодо кеттеши мүмкүн, эми шайлоодо кетип тур деп. Себеби биякта дагы кичине анча-мынча тааныштары бар окшойт го. Ушулар менен сүйлөшүп турат экен да, кайсы убакта келейин, кайсы убакта мындай жааматымды кошала келейин деп айтабы экен, билбейм. Анан шайлоодо кетип тур, анан кайра шайлоодон кийин келип алабы деп корком да. Бул билет, муну кетириштин жолу бар. Эгерде биз жумага барып, жаамат менен намаз окуп, айт намазга чыгып, ушу Кудайдан тиленип, ушу кетсин десе, кетип калат, ошону билет да. Ошон үчүн акырын ошону жаманатты кылып коюп, бул жерде саясатын жүргүзүп жүрөт да. Бул коронавирустун досун өзүнүн ушундай бир капыр жүзү бар экен да. Шуну кандай кылабыз эми досум, бир ойлонуп көрчү. Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Бүгүн 24 май айт күнү. Сиздердин айтыңыздар менен куттуктайбыз деп апам жана мен фонду элибизден кабар алганы чыктык. Айданек фабрикасынын фотосу менен мына карындашыбыз негиздөөчүсү 1000 балага спорттук костюмдарды жана футболка шортолорду даярдаган. Биз ошол 1-июнь балдарды коргоо күнүнө чейин күндө ошол балдарыбызга кийим-кечектерди тараталы деген ниет менен чыгып олтурабыз. Анда эмесе айт барек болсун. Азыр бул жерде эмнелер бар эле? Шорта, футболка, анан спортивкалары, женский, мужской, кардиган бар. Кыз балдарга, эркек балдарга дагы. Размерлерин айтып койсоңор, кайсы размерлер бар эле? 1 жаштан 17 жашка чейин. 1 жаштан 17 жашка чейин балдарга, жалгыз бой энелердин балдарына таратылат, Кудай буйрса. Бүгүн баштадык. 1-июнга чейин таратып өтөбүз деген ниеттебиз. Вот на рынке Чинар, я не знаю, вот эти парни, мусульмане, раздают бесплатно лепешки. Вот. Бесплатно раздают лепешки всем проходящим в честь Аурузо. Всем бесплатно лепешки. Вот, посмотрите. Вот. Осо Алтын на продукты гуманитарной помощи. Вот, посмотрите, герои сегодняшнего дня. Алла разу болсун сизде.
Вот, смотрите, бесплатно раздают лепешки всем. Вот такую благотворительность делают. Просто хочется выразить огромное спасибо им. Просто вот реально. Вот. Всем бесплатно лепешки. Кто-то берет, кто-то отказывается. Просто. Вот, смотрите, бесплатно. Просто вот хочется выразить огромное спасибо, потому что лепешки стоят по 27 сомов такие. Да. Пусть bizim Кыргызстан вот так нан көп болсун. Алла разы болсун сизге. Кыргызстан өсө берсин вот так ошентип дене нан болсун. Прям жүрөгүм это радость. Всем раздают лепешки, они раздают, а у меня сердце прям радуется, что у нас есть вот такие люди. Спасибо большое. Осу Алтынар, продукты гуманитарной помощи. Bir aydan beri bir otasınlar bu. Allah razı olsun sizge. Чон рахмат. Вот раздают хлеб. Многие стесняются из-за камеры, обходят их. На камеру не хотят попасть. Просто хочется сказать им огромное спасибо. Просто бесплатно дают. Это просто спасибо огромное. Рынок Чинар. Молодцы. Молодцы. Слов нет. Bir aydan beri hiç kimse işlerde işlemegендиктен mına bizge bugün jardamga штабтан жардамга ушул нерселерди алып келип таштап кетти. Алла разы болсун. Бул жакта un бар экен, мынакей 2 килограммдай un бар экен. Посольствода иштеген Азамат Байкер аркылуу ушул жардамды биз атайын өкүлчүлүк жибериптир, алдык. Бул жакта пияз, сабиз, астында картошка бар окшойт. Мынакей. Астында картошкасы бар экен, пиязы бар экен, сабиз. Алла разы болсун. Бала чакабыз менен кыйналып отурат элек, ошо жардамга бизге таштап кетти. Assalamu alaikum жамаат. Бүгүн 24-май 2020-жыл. Мына Апкан айылынын тургундары антип биздин үлүш жерлерге суу жетпей, Дембир айылынын тургундары мына антип арыгыбыздын башын бузуп алган үчүн эл чогулуп келип оңдоп атабыз. Бизге суу жок азыр. Дарбазаларыбызды алып ыргытып бериптир. Мына сууду арыктын башын оңдодук. Нар жакта уже дарбазабызды алып ыргытып берген. Мына Апкан элинин тургундары мына. Где-то 40 адам ушинтип чогулуп ушинтип суу буруп атабыз. Техника менен кылайлы десек, техниканы өткөрбөй ататтар. Турмуш шарт өтө оорлашып кетти. Кичине биз жакадан көңүл буруп коюңуздарчы, чоңдор. Мына Апкан айылынын суудун башына лембирчилер таштап анантип неме кылып атат. Сох районунун Лембир айылынын элдери анантип жайлоого чыкпай биздин арыктын неме кылып ататтар. Жайлоо, Кыргызстан жайлоо. Жайлоого чыксак суу беребиз деп анантип сууду неме кылып ататтар. Булар бизде алкылапта турат. Мына Апкандын ели анантип чыгып урутаттар. Кетиши менен кайтарып таштап койтаттар. Ага бир чара көрүп бериңиздер. Мына баары ел келип болду. Түш кетесиз. Мына баары кадрлар келген. Булар ушундай кылып адамды ойнотуп неме кылдаттар. Антип ачаттар. Жапсан кайтарып таштап коеттир. Ачып коеттир.
Депутат burla degende. Emrirdin emeleri. Mezgilдин агымында калдалактап, мен да, сен да, ал да карбалаштап агып бара жатабыз. Кайда? Асыл күндөрдү чаңга таштап. Көр тирлигей, көргө көр жетеленип, көр албастык, ач көздүк, текеберлик, көмкөрүлүп турса да үстүбүздө көрбөй койдук. Көрмөксөн кете бердик. Жалганынан чындыгын айрый алгыс. О не деген өмүрсүң? Кайрый алгыс. Ийинибиз тийишип турган менен эңир соруп баратат. Жалгыз. Пенде экенбиз, кантели өлүп талып, периштесин пейилдин көмүп салдык. Басып жүргөн боюнча өлүп калдык. Байкабайбыз, ошого көнүп калдык. Алганыбыз көп болду, беребизби? Келген жээке кетирдик кемебизди. Күйгүм кирип келатат, мен жалгызмын. Күн чыкканда биз чогуу келебизби? Ар адамды, ар жерде арал кылып, арабызда коюулайт караңгылык. Табыша албай калганча үн каталы. Таап алалы адамды, адам кылып. Каналга жазылууну унутпаңыздар. Биринчилерден болуп маалымат алуу үчүн коңгуроочону басыңыз. Дайыма ден соолукта болуңуздар. Сиздер менен бүгүн 24 маалымат топтому болду.